Так, жалоб нету? Нет. Аллергия на лекарства, раньше прививка получали, да? Кан басымын, тамырдын кагышын өлчөө, дене табын аныктоо. Бул эмдөөдөн мурун жасалышы керек болгон биринчи кадам. Андан кийин жаран анкета толтуруп макулдугун бериши керек. Ковид баштаганда аябай күнүнө биз 100дөн 200гө чейин киши жасачубуз. Суббота, воскресенье бизде выходной жок болчу. Ал күндөрдө саат 8ден саат 7ге чейин иштечүбүз. Аябай кишилер көп келчү. Азыр кишилер азайып калды. Эми азыр Загранга кетип аткандар эле көбүнчө алып калышты. Азыр Кытайга Sinopharm требует этип, Кытайга кетип аткандар алып атат. Анан Европага кеткендер Pfizer алып атат. Чүй облусунун бардык райондору учурда жашыл зонада. 25 апрелден 1 майга чейинки аралыкта жалпысынан 12 адамдан илдет аныкталса, Токмок шаарында 1 учур катталды. Бул эмдөөнүн токтолушуна таасирин тийгизбеши керек. Анткени башка сезондук оорулар сыяктуу ковид да кайра жанданышы толук ыктымал. Кээ бир учурларда бизде жума сайын ОРВИ грипп катталып атат. Бул деген ошол ОРВИ грипп коронавирустун жеңил түрдө өтүп аткан формасы. Мен ошого баарына кайрылып кетилем. Эмдөө каналары кайрылыңыздар. Анан ошол дарыгерлериңиз менен байланыш телефондору менен чыгыңыздар да ошолордон толук маалымат алсаңыздар болот. Анан бүгүнкү күндө азыр эпидситуация боюнча республика боюнча пандемия ковид боюнча абал турукташты. Жума сайын 1-2 эле учур болуп атат. Алар деле амбулатордуу дарыланып атат. Вакцинаны каалаган адам ала алат. Чүй облусунда Pfizer, Sinopharm, Veracell вакциналары жетиштүү көлөмдө бар. Ал эми статистикага карап келсе, бүгүнкү күндө республика боюнча биринчи дозаны коронавируска алган вакцинанын пайызы 74% туруп атат, экинчи дозаны 62%. Ооба билип турам, бүгүнкү күндө мына пандемия токтоду дегенге байланыштуу көпчүлүк жарандарыбыз баягы эмканаларга азыраак келип атат. Бирок андай болсо да баары келип атат. Ошол дарыгерлердин сунушу менен келип атат. Именно ошол баягы өнөкөт оору менен ооруган жарандарыбыз калып атат. Белгилей кетсек, Чүй облусу боюнча калктын 49% коронавируска каршы вакцинанын биринчи дозасын алган. Экинчи ирет эмдөөдөн 42% өткөн. Ал эми кошумча доза 34 746 адамга жасалган. Айдай Ташыбекова, Назайым Табалдиева, Шаршенбай Акынбеков, СТВ.